Талас облусунун Айтматов районунда 2021 жылдын 1 январынан тартып 2022 жылдын 31 декабрына чейин 10 миллион сомдук каржы бузуулар аныкталды. Мындай факт жергиликтүү бюджеттин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудиттин жыйынтыгы менен белгилүү болду. Финансылык бузуулар негизинен капиталдык салымдарга каражаттарды пайдаланууда жана мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө болгон. Аудиттин жыйынтыгында 10 миллион 94 мың 100 сом финансылык тартип бузуулар аныкталып, азыр мына бүгүн азыр коллегияда ошонун баары токтомдор кабыл алынып, ошонун аткарылышын ордуна коюлушу боюнча азыр токтомдо чечимдер кабыл алынып, буюрса ошонун баары ордуна коюлат деп эсептейбиз. Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймактык бөлүмүнүн коллегиясында каржы бузуулардын ар бир учуру жөнүндө сөз болду. Маалыматка ылайык, жакынкы күндөрү Айтматов райондук администрациясында жыйын уюштурулат. Анда аймактагы айыл өкмөттөрү жана ишканалар тарабынан кетирилген каржылык кемчиликтер талкууланып, кызматкерлерге чара колдонулат. 2 жыл аралыгында райондо 10 миллион 94 мың сомдук акча каражаттарын туура эмес пайдалангандыгы аныкталып, ушул боюнча отурумда бир катар эскертүүлөр айтылды айыл өкмөт башчыларына. Биз бул коллегиянын чечими менен райондо өзүнчө коллегиялык отурум уюштуруп, ошо ар бир айыл өкмөт ишканалары боюнча кетирилген кемчиликтерди баса белгилеп, тиешелүү адистерге деңгээлине жараша чара колдонобуз. Ал эми Талас облусундагы окуу жайларда райондук билим берүү бөлүмдөрүндө 2022 жылдын 1 январынан 2022 жылдын 31 декабрына чейинки аралыкта 47 миллион сомдук бузуулар аныкталды. Маселен, Бакай Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилиги кызматкерлердин эсебине 11 миллион сомдон ашык каражаттын негизсиз которуп, өздөрүнө ыйгарып алышкан. Баса белгилей кетүүчү нерсе, Бакай Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилиги жана кызмат адамдары тарабынан райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлеринин эсебине негизсиз 11 миллион 30 мың 700 сомдук акча каражаттарын которуп, өздөрүнүн пайдасына ыйгарып алган учурлар катталган. Бул аудиттин материалы бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук кызматынын Талас областык башкармалыгына укуктук баа берүү үчүн жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Аудиттин жыйынтыгы менен тиешелүү чараларды көрүү үчүн Айтматов райондук мамлекеттик администрациясына жана башка жетекчилерге сунуштамалар жана жазма буйруктар берилген. Финансылык эреже бузгандар бюджеттик каражаттардын кайрадан кайтарылышы боюнча эсептөө палатасына маалымат беришет. Автандил Бактыбеков, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.